Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү. Бул аптада жогорку кеңеш эл өкүлчүлүк функциясын аткарып, депутаттар аймактарда иштеди, эл алдында эсеп берди. Ал эми калк кандай талаптарды бийликке койду, алдыдагы саатта айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта. Депутат Алмаз Токторов эмне үчүн жылуулук борборун иликтеген деп комиссиянын корутундусуна макул эмес. Эл өкүлү ноокатта агартуучулар менен жолугушууда түшүндүрмө берди. Жана ордолорду азайтсак, ошондо гана мындай каражат болот. Кумтөргенинен үлүшүн ала албаган жети өгүздүктөр. Депутат Аида Исмаилова Ысык көл облусуна барып, элдин үнүн укту. Ушул эмне турган жети өгүз айыл аймагында эң эле көп жер биздики. Ошону өкмөттөн көбүнчө басым ошо өкмөттөн сурайт элек да. Алардын эрдиги кыргыз тарыхында түбөлүк сакталат. Төрага Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттар 9 май улуу жеңиш майрамы менен ардагерлерди куттуктады. Жакшы закондорду, жакшы чечимдерди кабылданып тургула, эл менен болгула, элге чыгып тургула. Спорт ден соолук булагы, ынтымактын жарчысы. Депутаттардын демөөрчүлүгү менен май майрамдарында ири мелдештер өткөрүлдү. Жылдан жылга ушул жаштардын спорт болгон күчөөсү аябай күчөгөндүгү көрүнүп турат. Эл менен жолугушуу жумалыгында депутат Алмаз Токторов Ноокат районундагы 20 чукул айылды кыдырып, мугалимдер жамаатынын көйгөйүн укту. Эл менен жолугушууда жылуулук борборундагы коррупциялык иштер боюнча элге маалымат берип, депутаттык комиссиянын корутундусуна кол койбой карманып турганынын себептерин айтып берди. Депутат барган мектептерге компьютерлерди жана спорттук каражаттарды тапшырып кайтты. Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө ушул тапта 240 миллион сомдук таза суу долбоору ишке ашууда. Бул ирет иш таза жасалууга тийиш. Эл менен жолугууда депутат Алмаз Токторов мурдагыдай көз боемочулуктарга жол берилбестигин жана катуу көзөмөлдө болорун иш жасоочу фирмаларга эскертти. Кийин тапшырып атканыңарды аны текшеребиз. Технологиясында мына сиз технадзордонбу? Технологиясын карап атасызбы? Кандай туура төшөлүп атабы, жанагысы трубалар туура коюлуп атабы, ошол бүт сиз көзөмөл кыласыз. Себеби жоопкерчилик сизде, айлык алып атасыз. Эл өкүлү Кыргыз Атадагы Акбулак, Борко, Көтөрмө айылдарына барып, мектептеги мугалимдер жамааты менен жолугушууда. Агартуучулар айлык маселесин козгоду. Сентябрда 6 миң алсак, октябрда 5 миң алышыбыз мүмкүн, 4 миң алышыбыз мүмкүн. Себеби майрам күндөрүнө төлөнбөйт да. Анан дем алыш күнгө төлөнбөдү дейт. Муну айда азыраак иштедиңиздер деп калат. Миллиондогон долларларды өөнөп алган ири паракорлор камалып, коррупциялык иштерге бөгөт коюлганда гана жөнөкөй мугалимдин балдарынын ырыскысы кеңейет. Муну белгилеген эл өкүлү ушул тапта коррупционерлер менен күрөш катуу жүрүп жатканын айтып өттү. Өзү жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна макул болбой жатканынын себеби дагы ушул. Жана ордолорду азайтсак, ошондо гана мындай каражат болот. Каражат болгондон кийин ошондо жана доходтон машиналар чыгарып койсо болот, айлык көбөйтсө болот. Ошондо гана каралат да. Мен силерге чынын айтып атам. Кыргыз Ата эл жыш жайгашкан айыл өкмөттөрдүн бири. Тургундардын көпчүлүгү жер тилкесин сурады. Депутат суулуу айдоо аянттары там салууга бөлүнбөйт деп кесе жооп берди. Район борборунда азыр саркынды суу, таза суу маселеси чечилүүдө. Келечекте көп кабаттуу үйлөрдү куруп гана турак жай маселесин чечүүгө болорун түшүндүрдү. Көрчеден сизди теледен менин козголуп кетчү делебем. Республикалык жаш манасчылардын жүрүшү Саты Токторов мектебине жеткен экен. Эл өкүлүнө күтүлбөгөн жерден жолугуп калган манасчылар дагы өз көйгөйүн айтып калды. Манасчылар жөнүндө бир жакшы бир уюмдарды уюштуруп бизди карай турган, бирге биз көңүл бура турган, себеби манасты көтөрсөк, Кудай кааласа эл көтөрүлөт. Даңызалап жүрөсүздөр ушул чоң эмгек. Мен сөзсүз ушул комитеттермен, анан Садык мырза дагы биздин комитетте, сиз аны таанайсыз. Ошол киши менен аракет кылайлы. Эл өкүлү айыл мектептерине компьютерлерди, теннис столу жана башка спорттук инвентарларды тапшырды. Депутат айылдагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин абалынан дагы кабар алды. Ала барган атайын арабаларды тапшырды. Өкмөттөн суранат элем, ушул 5 жылдан бери ата-энелерге дагы пенсия чыгарып беребиз дешип атат. Ушу пенсиясын чыгарса, ошону ишке ашырса, анан ушундай майып балдардын пособияларын дагы көбөйтсө деймин. Потребительский минимум ошондо где-то 4,5 миң
айлык бергиле, анан кийин стажы теги пенсияга чыгып атканда ошол стажга кетсин ошол. Андан соң элекүлү Насырдин Исанов айыл өкмөтүнүн тургундарынын үнүн укту. Жолугушуу Байыш, Ломоносов, Алтын Казык мектептеринде өттү. Мугалимдер айлыктын аздыгына, кагаз иштеринин көптүгүнө нааразы. Алардын убактысы балдар менен эмес, кагаз менен иштөөгө кетүүдө. Бир тике айлыктарындагы түшүнүксүз кесип, кармап калып жатканын билдиришти. Үйлөргө 650 сомдон документи жок үйлөрдө да камсыздайсыңар деп быйыл ошондой кылдык да. Көп эле үйлөрдө документи жок экен. Кайнына кайнатасына жазылгандар келиндердин айлыгынан төлөп ушундайлар болду да. Мында эмеде кичине наразычылыктар болуп атат да мугалимдин ишинде. Ал эми Чештөө айылындагы Алыкул Осмонов мектебинде депутат бүтүрүүчүлөрдүн 25 жылдык мааракеси өтүп жаткан салтанатка туш болду. Айылдын окуучулары үчүн дагы орг техника тапшырылды. Бардык бөлүктөр менен компьютер экен. Бул айылда сугат суу маселеси курч экенин айтып тургундар эл өкүлүнө кат жүзүндө кайрылды. Суу каналдын алышын жыл сайын сел жеп кетип, сезон бүткөн маалда оңдолот. Так айтканда, августта араң суу келет. Убагында эгин талаасы сугарылбай, баба дыйкан начар түшүм алып, эмгеги акталбай калууда. Туңгуч премьер Насырдин Исановдун кичи мекени Көкбел айылындагы мектептин курулушу узакка созулуп кетти. Дуалдын сапаты кете баштаганда былтыр 5 миллион сом бөлүнүп, үстү жабылган. Билим уясын дагы кыйла жылга созбой өкмөт бүтүрүп берсе деген элдин мүдөөсү. Иштейли дейбиз. Сабактан кийин бизге эч такыр мүмкүнчүлүк жок да. Олимпиада менен иштеганга мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле убакта окуучулар менен мындай касып иш аткарганга мүмкүнчүлүк жок. Бул жерге арзуган бир 7 миллион акча керек. Атеге уурдалган акчалардын көлөмүн угуп атасыздар. Ошон үчүн канча ушундай мектептер бүтүп кетмек да. Көкбелдиктердин экинчи чоң көйгөйү бул ичүүчү суу. Сугат суудан болсо үмүт үзүлгөн. Учурунда таза суу долбоору бул айылда дагы ишке ашпай, суу чыкпай калган. Эл өкүлү эми аракеттер башталганын маалымдады. Жана биздин Костройдун жобу мындай болуп аткан, бул 2003-2002 жылдары бул жерге каражат бөлүнүп, мурда Арис программасына кирген экен эле, бирок ошол акчалар тонолуп, уурдолуп, жанагындай сапатсыз бүтүрүп койгон эмне болгон. Ошол кезде каражат бөлүнгөн, бирок таза суу келген эмес да. Зулпуев айыл аймагындагы 3 бай айылында балдар да илгерки ашар жолу менен курулган эски мектепте билим алышат. Эл менен жолугуда депутат Токторов капиталдык салымдардын бюджети кыскарып кеткенин белгилеп, мында жаңы мектеп куруу маселесин биринчилерден кылып өкмөттүн алдына коерун билдирди. Эл өкүлү Ноокатта 20га чукул мектептерде болуп, элдин көйгөйүн көңүлүнө түйүп кайтты. Кумтөр алтын кенинин басымдуу бөлүгү Жетөгүз районунун аймагына таандык. Анткени менен Ысык көл өнүктүрүү фондунан жетөгүздүктөргө тиешелүү каражат бөлүнбөгөнүн айтып, жергиликтүүлөр депутат Аида Исмаиловага кайрылган. Эл өкүлү шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында Ысык көл облусуна барып, маселе менен жеринен таанышып келди. Жергиликтүү элдин айтканына караганда Жетөгүз курортунун абалы жылдан жылга начарлап бараткан. Канализация, саркынды сууларды тазалай турган жайлары жарактан чыккан. Курорттон чыккан булганыч суулар төмөндө эл пайдаланып жаткан сууга куят. Мына ушул курорттун территориясында туруктуу жашап калган 85 түтүн эл бар. Алар жашап жаткан айыл эч кандай статуска ээ эмес. Бир нече жылдан бери бул көйгөй чечилбей, талаш тартыш менен келатат. Айыл тургундары болгон арыз арманын жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаиловага да айтып калышты. Ушул жакшынакай жер соорусу Жетөгүз дүнө жүзүнө белгилүү. Азыр ушул Жетөгүз районунун эң жакыр айылы көйгөйлүү айыл бизбиз. Кийинки жолугушуу Жетөгүз айылында болду. Эң негизги көйгөй таза суу экени айтылды. Ал эмес, агынды сууда тартыш экендигин белгилешти. Арыктагы суудан ичет жаңы. Азыр арыгыбыз да акпайт. Анан ошол арыктагы суудан ичкен уже балдардын эмеси да оорусу пайда болот, сарык аркылуу оорус пайда болот. Жетөгүз айыл өкмөтүнүн имараты деле эскилиги жетиптир. Жылга косметикалык ремонт кылып койгон менен Минтип улам бир жеринен тамчы-там, шыбагы сыйрылып, капиталдык ремонтту талап кылып турат. Ал эми капиталдык ремонтко каражат жок. Ысык көл өнүктүрүү фондунан өздөрүнө тиешелүү каражат бөлүнбөгөндүктөн жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаиловага кайрылышкан. Жогорку кеңеште мен бул маселелерди көтөрдүм. Көтөрүп, мына өкмөттөн, анан Кумтордон ага кат жүзүндө немелери келди да, жооптору келди. Анан биринчи жооптору мени канааттандырган жок. Анткени мына жөн эле отписка кылышыптыр. Кумтор мынтип жазыптыр, мына биз өкмөткө берип атабыз. Ошол акчаны уже силер өзүңөр эле мындай распределение кылып, өзүңөр эле бөлүштүрөсүңөр депчи.
Кумтөр алтын казып жаткан жердин басымдуу бөлүгү мына ушул Жетөгүз районуна таандык. Кумтөрдөн же правительство береби каяктан бизге ошол иштетип аткан жерибизге как налог төлөнбөгөндүктөн жергиликтүү налогдор төлөнбөй атат. Плюс ошол жакта иштеп аткан транспорттор бар. Транспорт налогу да төлөнбөй атат. Анан жылына бир төлөнүүчү за вывоз мусор деген налог бар. Ал төлөнбөй атат. Анан ошонун баардыгы түзүлүп, жана келишим негизинде 14% ичине кирген деп бизге түшүндүрүп атат да. Жетөгүз айыл аймагынын тургундарында ишке тартуу боюнча макулдашылган менен бул ишке ашкан эмес. Айыл аймагына тиешелүү 5 айылдан 25 эле киши Кумтөрдө иштейт. Жумуш ордун алып атканда алар бизге бир нерсени айтты да, там специалисттер по документам не совпадает деп, чаман биз айтып атабыз да. Сиздер бизге квота бергиле, биз силерге специалисттер таптырайык деп атабыз да. Ошондо бизге мындай жакшы бир ушундай неме болот да, келишим. Ушу именно турган Жетөгүз айыл аймагында эң эле көп жер биздики. Ошону өкмөттөн көбүнчө басым ошо өкмөттөн сурайт элек да, ошону өкмөт туура распределение кылып, пропорционально туура бөлүштүрүп берсе деген ой. Ошондо деле бизге аябай көп жардам болот. Жыйынтык болуш үчүн чогуу мына иштешели сиз менен, Жолугушуунун жүрүшүндө жайыт маселеси да, компенсация маселеси да, ысык көл өнүктүрүү фондунун каражаттарын тегиз бөлүштүрүү маселеси да чечилбей жатканын маалымдашты. Депутат барып көргөн Жетөгүз айылдык клубу качан курулганы белгисиз, четинен урай баштаптыр. Айыл өкмөтү боюнча акыркы 15-20 жылда бир эле спорт комплекси курулган. Ак Кочкор айылындагы чакан мектеп совет мезгилинде салынган дүкөндүн имараты. Жаңы мектеп куруу боюнча капиталдык салымдарга кирген экен. Эми ушунун боосу бек болсо экен деп Кудайдан тилешүүдө. Биздин мектеп 11 жылдык болуп кап вложение менен кирди. Буюрса да капитальный вложение менен кирди. Бирок биз ушул айылдын бул тургундары жанакындай Кабак айылына деле өнүгүү фонду элдин көбүнчө кыйратабыз, салабыз деп коюп, атасынан анан кийин монтип ал шайлоонун алдында ошондой болгон. Салабыз мектебиңерди кыйратабыз деп өнүгүү фонду азыр кайра качып кетти да. Анан сизден сураныч көптөн көп. Ушу биздикин ушу көзөмөл деп турсаңыз, ата биз Кабак айылыныкындай болуп, дагы ортодо калып калбайлык деген теманы айтып атабыз да. Ал эми анын катарында эле турган камыштан салынган ФАП улам бир жеринен чычкан тешип кире берип, медициналык имарат катары колдонууга болбойт деген тиянак менен колдонулбай турган. Кабак айылындагы мектеп да жараксыз абалга келген. Мына ушунун баары келип эле акча каражатына такалат. Айтымдарына караганда ысык көл өнүктүрүү фонду тегиз бөлүштүрүп бербейт. Мына ушул маалыматтын изи менен эл депутаты ысык көл өнүктүрүү фондуна келди. Именно ушул 5 айылга канча каражат бөлүнүп аткан ошо мага неме болуп атат, маанилүү болуп атат. Фонддун директору болсо бардыгын жергиликтүү администрациялар, андагы комиссиялар чечет. Биз ошолордун гана айтканын аткарабыз деп оюн алагашты. Жергиликтүү администрациялардын өзүнүн байкоочу кеңеши бар. Алар карайт өзүлөрү. Өзүлөрү карап туруп анан бизге план бекитип берет. 1 жылдык планды. Биз андан бияка да кетпейбиз, ары да кетпейбиз. Только фонд бул распределитель. Эмнеси болсо да эл депутаты өзү киришкенден кийин бул маселе толук териштирилип, элдин жайыт, салык, компенсация боюнча мүдөө талабы аткаруу бийлигине жетет деген ишеним бар. Ушул эле күнү Жогорку Кеңештин депутаты Айда Исмаилова Ысык көл облустук бириккен ооруканасында да болду. Оорукананын учурдагы абалы, аткарып жаткан иштери туурасында маалымат алды. Айрыкча оорукананын жетекчилигинин оорулууларга кызмат көрсөтүү иштерин электрондук тартипке өткөргөнү белгилөөгө арзыйт. Врач кабыл алгандан дарылап чыгарганга чейин электрондук көзөмөлдө болот. Бир гана чоң көйгөй айлыктарынын аздыгынан квалификациялуу врачтар жер которуп, чет өлкөлөргө чыгып кетип жатканы болууда. Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касымалиева Ош облусунун Өзгөн районунун бир катар айылдарын кыдырып, шайлоочулар менен жолукту. Анда негизинен мектеп маселеси көтөрүлдү. Өмүрү оңдолбой келген мектептер быйыл ремонттолорун депутат маалымдады. Ошондой эле эл өкүлү айыл китепканасына 100га жакын китептерди тапшырды. Айрым мектептерге болсо заманбап үлгүдөгү компьютер принтерлерди берди. Айтурган 6 жашта күзүндө 1-класска баруу үчүн кызуу даярдык көрүүдө. Биздин чыгармачыл топ депутат менен эл менен жолугушууга баратып, жолдон жолуктурдук. Анын окуй турган мектеби алыс жакта жайгашкандыктан канча бир чакырым жолду жөө басып өтөрүн айтты. Каяктан келип атасың? Мектептен. Өзүң жалгызбы? Дайыма ушинтип келесиңби? Ооба. Коркпойсуңбу?
Бул мектепте Айтурган сыяктуу окуучулар билим алышат. Советтер мезгилинде салынгандыктан азыркы тапта эскилиги жетип калган. 21 кылым коом өнүгүп, доор бардыгы жетишип турган заман. Бирок ошол эле учурда айыл аймактарда кээ бир жерлерде жетишпеген кемчиликтер да жок эмес. Алсак биз азыр Өзгөн районундагы Киров айылындагы Кысык Алма мектебинде турабыз. Бул жерде 281 бала билим алат. Мектептин абалы болсо бул. Бирок күн суук болсо мугалимдер ошол балдарга билим берүүнүн аракетинде мындай мештерге азыркы күнгө чейин от чагып окутуп келишет. 1967 жылы ачылып, ошондо пайдаланууга берилген экен. Ошол кезден азыркы учурга чейин эч кандай ремонттон, оңдоп түзөөдөн өтпөй окуучулар окуп келатышат. Бирок ата-энелер, мугалимдер кооптонууда. Эгерде көчкү дагы бир нерсе болуп кетсе, коркунуч бар. Чынында эле карасаңыздар, акыбал аябай оор. Балдарды киргизүүдөн биз айрыкча жазгы жаа мезгилинде эми мындай адам жамандык айтып келбейт экен да эч качанчы. Кокустан бир кичине жерсип келсе кандай болот деген акыбал менен кээде ушундай тобокелчиликке салып да ушул балдар ата-энелер балдарын мектепке жөнөтпөйбүз дегенге чейин барып атышат да. Эми билим берүү мыйзамы ошондой экен, милдеттүү түрдө билим берүү деген. Анан эми ошону аткаруу максатында айрым бир тобокелдиктерге барган учурлар болуп атат. Билим берүү уясы ашар жолу менен бүткөрүлгөн. 2014 жылы курулуш иштери башталып, дубалдары тургузулган. Кийин акча бөлүнбөгөндүктөн токтоп калган. Азыр ичине суу толуп, имараттын урап калуу коркунучу бар. 14 жылдан башталгандан бери мына фундаменти бүтүп, анан кийин мына дубалдары бүткөн дагы сейсмофобиясын жарымы курулган. Эми ошол 3 жыл аралыгында өтүп кетти, үстүндөгү кирпичтер уже курай баштады да. Быйыл эми депутаттын жардамы менен жок дегенде имараттын чатырын жабууга мамлекеттен 1 миллион 200 миң сом бөлүнгөн. Негизи толугу менен бүтүргө дагы кошумча 15 миллион сом сарпталмакчы. Жана балдар өтө оор шартта. Кышында келсеңиздер аябай мындай ыйлагың келет. Себеби дегенде бүгүн эртең ал урап калышы мүмкүн да. Анан бир кырсык болсо, же ал балдар окуп атат. Менин оюмча мунун себеби мындай айыл абдан алыс райондун борборунанчы. Анан көбү элдин үнү жетпей атат да. 300гө жакын окуучу билим алган мектепке эл өкүлү заманбап компьютерлерди тапшырды. Назира айым мектептеги шарттын жоктугуна карабай, атарытып алыс жерден мектепке ат менен келет. Өзү кыргыз тил мугалими, максаты балдарга татыктуу билим берүү. Айылдан коңшу айылга 3 километр жолду басып өтүш керек. Анын үчүн ушундай атты минип алып, машинага барабыз, авто унаасына. Андан кийин атты минип келип, байлап коюп, Өзгөнгө барабыз. Өзгөндөн чогулуштан кайтканда кээде кеч кайтып калабыз. Ошондо үйдөн жолдошум күтүп алып, кайра жумуштан үйгө барабыз. Айлык маянабыз өтө аз. Ушу жаш кадрларды сактоо максатында айлыкты деле кичине көбөйтүп койсо болмок. Анан ушул мектебибиз бүтүп калса, билим сапаты жакшы болмок. Айыл апа менен болгон жолугушууда депутат ааламга жол айылдан башталарын айтып, бардык окуучуларды изденүүгө чакырды. Бирок менин идеям ушул бир компьютердик класс болуп калсын дедим. 5 компьютер болсо дагы бул комплект. Анан балдар интернет болсо, бул ошол компьютерге кирип окуңуздар, үйрөнүңүздөр. Силер үчүн алып келип атабыз. Ошол мектепте да жакшы ремонт болсо, бул баары силер үчүн. Кышта үшүбөй, жайда ысыбай, жакшы жаркыраган мектепте билим алсаңыздар, бул абдан маанилүү. Ал эми буга чейинки жолугушууда жергиликтүү эл депутатка Куршап айылындагы Исмайыл Бектемиров атындагы 1967 жылы пайдаланууга берилген мектеп ушул кезге чейин оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй, эскилиги жеткенин айтышкан. Бул ирет депутат Аида Касымалиева аталган мектеп быйыл республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча курула турган объектилердин тизмесине кирип, ремонт жасаларын маалымдады. Окуу процессине дагы таасир этет. Көрөсүздөр го, ремонт бүткөндөн кийин окуу процесси дагы жакшы жыла баштайт. Ар кандай иш-чараларды өткөрсөңөр болот, конференция өткөрсөңүздөр болот. Муну менен катар аталган мектепке 6 компьютер, 1 принтер тапшырды. Мектептин үстүнөн баштап полуна чейин алмашылыш керек. Суммасы 32 миллионго эсептеп беришти, 32 миллионго. Биз эми күтүп атабыз, эгер ошол 32 миллион толугу менен бөлүнгөн болсо, мектебибиз толук кандуу, имараты жаңыланып, биздин окуучулардын билим алышына жакшы шарттар түзүлүп калат деп
Айрым мектептерде окуучулар көп, мектеп эски, окуй турган класстар тартыш. Ал эми кээ бир мектептерде тескерисинче жаңы имарат, бирок окуучулар аз экенине биз дагы күбө болдук. 5 Абышка айылындагы бул заңгыраган мектепте 47 гана окуучу бар. Андыктан жергиликтүүлөр жатак мектеп кылуу ниеттерин билдиришти. Бул жерде 47 бала окуп жаткан болсо, дагы бир 40 бала, 50 баланы кошуна айылдардан чакырып, окуучулардын санын 100гө жеткирип, анан ошол жатак мектепте бир жакшы бир шарт түзсөк. Ошол билим алганга көбүрөөк окуучулар да убактын бөлсө, мугалимдер да убактын бөлсө деген максатта. Кемчиликтен сырткары айыл жергесинде жетишкендиктер да карбын. Депутат Аида Касымалиева Кароол айыл өкмөтүндөгү бирдиктүү терезе системасынын ачылышына күбө болду. Жергиликтүүлөрдүн ырастоосунда буга чейин эл, жөлөк пул, пенсия, жер маселеси, паспорт алуу боюнча ар кайсы мекеменин эшигин каккылап, кезек күтүү менен көп убакыт коротуп келишкен. Деген Россияда комиссия кылып турат. Ушун менен экинчи жолу келишим. Келсе бир отчет болуп калат. Жештагы графикин илип койсо болот да. Азыр жалпы бир жерде маалымат алышат. Кайсы маселеси менен болсо дагы адистер отурат, ошол маселеси боюнча маалымат алса болот. Элди тейлөгөнгө жеңилдик болгон. Анан мурда справкалар жазчу эле кол мененчи. Азыр автоматташтырып база ичинде түзүлгөн. Келет, биз азыр айыл программасы менен дагы иштеп атабыз. Депутаттын жардамы менен Кароол айыл аймагынын китепканасына улуттук тил комиссиясынан 100гө жакын түрдүү жанрдагы китептер бекер бөлдүрүлүп белекке берилди. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине да отурлай. Белгилүү жазуучунун китептери, ал жөнүндө жазылган чыгармалар камтылган китептер дагы тапшырылды. Ошо Айтматовдун чыгармаларын биз кайра жайылталы, көбүрөөк окуйлуу деп, бул жерде Фазлидин Мухаммадиевдин Биздин Чыңгыз деген мындай публицистикалык чыгармалар бар экен. Сизге ошону тапшырып койсом. Улуу жеңиш күнүн утурлай, эл өкүлү ата мекендик согуштун ардагерлери менен оруктун катышуучуларын куттуктап, аларды сыйлап, урматтоо менен бирге белектерди ыйгарды. Белгилей кетсек, депутат Аида Касымалиева Жалпакташ, Алча Башат, Өзгөн, Куршап айылдарынын жашоочулары менен жолукту. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов 2 күндүк иш сапары менен Алай районунда болуп, бир катар айылдарды кытырып, социалдык объектилердин абалы менен таанышып чыкты. Авариялык абалдагы мектептер менен бала бакчаларды көрүп, тиешелүү өкмөттүк уюмдарга тапшыра турган болду. Эл депутата дегенде Жылуу суу айылындагы Бөдөш Аданбаев атындагы мектепке баш багып, Билим берүү министрлигинен ала келген компьютерлерди тапшырып, ушул эле жерде шайлоочулар менен да баарлашты. Эң негизги маселе бизди азыр сүйүнтүп атканы биздин айылыбыздын макамы, статусу жок экенин ошону суранып алдык. Карап берем деди. Андан тышкары мынау МЧСтин заключениялары боюнча сурандык, себеби убагында жалпы жарандар нааразычылык туулуп атат да, меники туура эмес каралып калыптыр. Коркунучтуу жерде эмес элем өзүм коркунучтуу деп койгом, мына жашап атам да ошол маселени суранып алдык. Депутаттын кийинки сапары Гүлчө айылында уланып, Түмөн Сопуев атындагы мектепте болду. Аталган мектепке да депутат өзү менен кошо ала келген компьютерлер менен принтерди тапшырып, муктаждыктары туурасында маалымат алды. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов кезегинде өзү билим алган Тапык Отунчиев атындагы гимназияга да кирип, өзүнүн атындагы интерактивдүү кабинетте болуп, кандай кем каршы болсо толуктап берип турарын белгиледи. Ал эми мектеп жамааты ансыз да эл депутатынын жардамы көп тийип жатканын белгилешти. Ушул биздин эле мектепте информатика кабинетине 10 жакшынакай компьютерлерди алып берди. Алар менен мына биздин балдарыбыз жакшы ийгиликтерди жаратып, былтыркы окуу жылында ошо информатика сабагынан окуучубуз республикалык олимпиадага барып катышып келди. Андан сырткары мына дене тарбия сабагын өтүүдө дагы бизге атайын футболдук аянтчаны куруп берди. Бул да болсо биздин мектептин материалдык техникалык базасын чыңдалышы деп ойлоймун. Айыл тургундары менен болгон сүйлөшүүлөрдө автомашиналарын каттоодон өткөрүү үчүн Өзгөн районуна чейин барып, кезек жетпей убара болуп жатышканы белгилүү болду. Мына ошо оформление боюнча өтө кыйналып калышты да. Мына эми Жогорку кеңеште айтпайбы, азыр 1-июнга чейин, 1-июнь айын иштарак деп атат. Эми 1-июнга чейин чындыгы биздин райондордо алыска Талдык суу, Сарташ деген жерлер бар. Олар успейт этпейт, ол немелерди төлөшкөнгөчү. Оформление бизде өтө кыйын болуп калды. Алай районунун Үчтөбө айылындагы депутат барып көргөн мектептин курулушу ойдогудай жүрүп жатыптыр.
Азыркы учурда ошол учебный корпустун биринчи этажы бүтүп алды уже. Азыр актовый зал, конференция залды баштап атабыз. Быйылкы жылда ошол вестибулду, учебный корпус, актовый зал, спорт залды кошуп, үстүн жабабыз деген үмүттөбүз. 2019 жылы полный бүткөнгө, благоустройствосы менен кошо бүткөнгө ошо план коюп жатабыз. Ушул эле айылдагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратын депутат өз көзү менен көрүп, капиталдык ремонттон өткөрүү боюнча аракеттерди көрө турган болду. Ал эми Ак Дөбө айылындагы спорттук комплекс буюрса, быйылкы жылы бүтүп калат деген үмүттөрү бар. Сары Таш айылындагы негизги көйгөй айылдык мектептин акыбалы. Мектеп дээрлик жараксыз болуп калган. Материалдык техникалык базасы да өтө начар. Сары Таш айыл өкмөтүндө мектептин акыбалын көрдүк. Ал жердеги мектептин акыбалы авариялык, МЧС тарабынан заключение берген аз келгенсип, ошол эле учурда материалдык техникалык базасы дагы аябай мындай төмөн мектеп экенин ынандык да. Ошон үчүн мен ойлоймун, билим берүү министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан аталган ушул Сары Таш айыл өкмөтүндөгү мектепке тиешелүү бир көңүл буруп, биз дагы депутаттар бир көңүл буруп, ал жердеги бир мектепти жакшырышына, ал жердеги мектептеги балдардын билим алышына бир жакшы шарт түзүп берсек болбойт экен. Алай районунун эң алыскы айылы болгон Сарымогол айылында да социалдык көйгөйлөр жетиштүү. Топурак дубалдары ишилип түшө баштаган бала бакчасын ремонт кылууга да болбой калган. Жылда ремонттогон менен жылда сыйрылып түшүп турат. Өз иш сапары учурунда мына ушул жана башка бир катар көйгөйлүү маселелерден кабар алган депутат эми аларды чечүү боюнча аракеттерди көрө турган болду. Негизги элдин арасында көйгөйлүү маселелердин бири болуп, бүгүнкү күнү ушул пенсия пособияга байланыштуу маселелер көтөрүлүп атат. Анан кийин эми баардыгыбыз мына күбө болдук. Ушул капиталдык курулуш же болбосо мамлекет тарабынан ушул багытта бөлүнгөн акча каражат боюнча дагы бир топ суранычтар болуп атат. Себеби дегенде бүтпөй калган, жылдап курулуп, бирок бүтпөй аткан стройкалар боюнча дагы бир топ маселелер коюлуп атат. Ошол эле учурда жаңы мектептер башталганы менен бирок авариялык абалдагы же болбосо МЧС тарабынан заключение берип, иштетилбей турган мектептерди көрдүк, бала бакчаларды көрдүк. Дагы деле ушул социалдык тармакта бизде бир топ орчундуу маселелер бар экенин, дагы көйгөйлүү маселелер бар экенин айгинелеп турат. Мен ойлоймун, бул багытта ушул Кудайым буйрса жаңы имараттар, ошол эле бала бакча, мектеп, заманбап бир өкмөт тарабынан курулуп, өкмөт тарабынан тиешелүү бир деңгээлде акча каражаттары бөлүнүп, ушул Алай районундагы социалдык объектилер бир ийгиликтүү ишке ашат деген ишеничибиз бар. Жогорку кеңеш жергиликтүү кеңеш менен кызматташтыгын бекемдөөдө. Ар жума сайын парламент депутаттары айылдык кесиптештери менен жолугушуп, аймактарды өнүктүрүү жолдору тууралуу сүйлөшүүдө. Бул саам төрага Дастанбек Жумабеков Каракулжа районунун айылдык кеңештеринин төрагаларын кабыл алды. Анда айыл депутаттары элеттеги суу, жол, жер трансформациялоо маселелерин ортого салды. Каракулжа району тоолуу аймактардын катарына кирерин белгилеген 12 айылдык кеңештин депутаттары төрага Дастанбек Жумабековго электр энергиясына берилүүчү жеңилдиктердин көлөмүн 700 киловаттан 1000 киловатт саатка чейин жеткирүү зарылчылыктарын маалымдашты. Ар бир абонентке 700 киловатт жеңилдетилген берилген, ушуну 1000 киловаттка көтөрүп берсеңиз деп суранабыз. Себеп дегенде биз тоолуу аймак болгондуктан көпчүлүк айыл өкмөттөрүбүз 5-6 айга чейин кыштын узактыгы болот. Ошондуктан бизге 1000 киловатт абоненттерге көтөрүп берсеңиздер, бизге жалпы карапайым элге жеңилдик болот эле. Мындан сырткары, Кашка жол айылдык кеңешинин төрагасы азыркы тапта орчундуу көйгөйлөрдүн бири жерлерди трансформациялоо маселеси курч тургандыгына токтолду. Сугат жерлерге болбош үчүн биз да колдойбуз. Ал туура мамлекеттин азык-түлүк программасын колдойбуз. Бирок кайра ошол жерлерден ушу трансформацияга көп тоскоолдук болуп атат. Мурункудай аким чече албайт азыр. Азыр кайрадан сиздердин жардамыңыздар керек. Анан биз ошондо миграция маселесин чечкен болобуз. Себеби миграция маселесинде үй салам, мен шаарга кетем, жер бербей атасың дегендер бар. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө суу, жол, көпүрө көйгөйлөр көтөрүлүп, айрым калктуу пункттарга айыл макамын берүү өтүнүчтөрү да айтылды. Желедебе, Арабулак, Бөртөкой деген ушунун мыйзамдуулугун эстелеп берсеңиздер. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков өлкөдө жана парламентте жасалып жаткан иштер тууралуу учкай маалымат берип, жүргүзүлүп жаткан реформалардан кеп салды.
президентибиз Сооронбай Шарипович өзүнүн биринчи жарлыгын уктуңуздар, бул региондорду өнүктүрүү деп уктуңуздар. Өзү сөзүндө айткан, эмне себептен айыл жергесинде жашаган биздин элибиз менен шаардагы жашаган элибиздин айырмасы болсун депчи, айырмасы болбосун деди. Эмне үчүн айылдагы окуган балдар менен шаардагы окуган, билим алган мектептеги балдардын айырмасы болсун дейт. Эмне үчүн шаарда окуган баланын мектептеги бардык шарттар болсо, айылда болбосун дейт. Болгон тажрыйбабызды, көчүбүздү бүгүнкү күндө айыл жергесинде бардык шарттарды түзүп берүү, инфраструктурасын түзүп берүү, андан кийинки иш-чаралар айыл жергесинде, райондун центрлеринде ишканалардын, чакан ишканалардын ачылышы, инвесторлордун ошол жерге тартылышы, андан кийин иш орундары менен камсыз кылуу, жаш үй-бүлөлөр ошол жерде шарт түзүү боюнча региондорду өнүктүрүү деп жарыялады. Ал эми Суу Самыр айылдык кеңештин депутаттары Бишкек-Ош жолу менен жаңы курулуп жаткан түндүк-түштүк унаа жолун байланыштырган Суу Самыр Арал жолу качан жасалат деген маселени көтөрдү. Суу Самырлык депутаттар вице-спикер Мирлан Бакиров баштаган бир катар депутаттар менен жолугушуп, тоолуу аймактын чечилбеген проблемаларын угузду. Мындан 2 жыл мурун Агротех компания деген инвестиция тартып келген айыл өкмөтү. Биз ал кишилер сураган жерди бөлүп бергенбиз. 4490 гектар айылды аянаттан алышкан. 2 жыл, быйыл 3-чү жыл уже налогун төгүп атышат. Алар келгенде сөз беришкен, ошо 10 гектар жер аянтка завод салып, ошо чөптү кайра иштетүү, гранул чыгаруу, сабагын кайра отунга пайдалануу деген. Ошол жерге 150-200 жумушчу орду менен камсыз болмокта. Анан бул Жайыл район администрация башчысы Чүй областынын ыйгарымдуу өкүлдөрү барып, жеринде көрүп, макул болуп кетишкен. Ошо боюнча 3 жылдан бери бул компания жерди трансформацияга чыгарып ала албай атат да. Келген инвесторго биз шарт түзүп бере албай атабыз. 9 май улуу жеңиш майрамын утурлай Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков согуштун ардагерлеринен кабар алды. 94 жаштагы Аспек Жумашев менен 97 жаштагы Алексей Варавиндин үйүнө барды. Ардагерлер согуш учурунда жана андан кийин башынан өткөн оор күндөр тууралуу айтып берди. Аспек Жумашев өмүр бою эл үчүн иштеп, коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып келген. Сизди куттуктап, апам экөөңүздөрдү, көңүлүңүздөрдү аз болсо да алып, көтөрүп, сиздердин жаныңыздарда мамлекет бар, биз барбыз. Сиздерди чок унутпайбыз, дайыма сыйлайбыз, урматтайбыз, айтып жүрөбүз. Мунун бардыгы ата ошол сиздердин кылган мамлекетке, кыргыз элине, ошол вактагы Союздагы эстердин элине кылган эмгегиңиздер, мамлекетти коргоп, ушул сырттан келген душмандар менен күрөшүп, сиздердин ошол эмгегиңизден да бүгүн биз неберелериңиз, чөбөрөлөрүңүз жаралып, биз ушу мамлекетке кызмат кылып атабыз. Ал эми согуштун дагы бир катышуучусу Алексей Варавин өзү Таластан экенин жана мектепти бүтөр менен согушка аттанганын айтты. Төрага Дастанбек Жумабеков улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине согуш учурунда көрсөткөн эрдиги жана каармандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Жолугушуунун соңунда Жогорку кеңештин төрагасы ардагерлерге акчалай жардам көрсөтүп, азык-түлүктөрдү тапшырды. Ошондой эле фракция лидерлери дагы улуу жеңиш майрамы менен ардагерлерди куттуктап барды. Депутат Жыргалбек Турускулов ардагерлердин үйүнө барып, Жогорку кеңештин атынан майрамдык билектерди тапшырды. Ардагер Василий Пухаревко материалдык жардам тапшырган элекүлүү ага бекем ден соолук тиледи. Андан соң депутат Кызыл Жылдыз орденинин жана даңк медалынын ээси ардагер Асек Урманбетовдун дагы үйүнө барып, майрамы менен куттуктады. Ардагерлер депутатка ыраазылык билдирип, Жогорку кеңештин ишине ийгиликтерди каалашты. Сизге мына төраганын, депутаттардын баарысынын аты-үстүнөн сизге келип атабыз. Жана чоң рахмат. Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков дагы улуу жеңиштин 73 жылдыгы менен ардагерлерди куттуктап барды. Ал Бишкек шаардык ардагерлер кеңешинин төрагасы Эсенаман Тойгонбаев, согуштун катышуучулары Виктор Андреев, Михаил Романенко, Мария Кирсанова, Жумабек Абиров, Усубакун Байсалов, Мелис Бейшеев сындуу согуш ардагерлеринин үйүнө барып, алдыда келе жаткан улуу жеңиштин 73 жылдыгы менен куттуктады. Андан тышкары аларга Жогорку кеңештин төрагасынын атынан белек бечкектерди тапшырып, материалдык жардам көрсөттү. Самое главное, не болейте. Спасибо. Не получается. Уже не получается.
Ошондой эле Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов дагы социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаровдун жана согуш ардагери Фатима Байгелдиеванын үйүнө барып, улуу жеңиштин 73 жылдыгы менен куттуктап келди. Аларга жогорку кеңештин төрагасынын атынан белектерди тапшырып, материалдык жардам көрсөттү. Элекүлүү ар жылы улуу жеңиш майрамынын алдында согуш жана оорук ардагерлери менен жолугушуп, ал жай сурашып, каалоо тилектерди билдирип, кеп кеңешин угуу салтка айланып калганын белгиледи. Жалпы эл журтчулугунун сыймыгысыз. Сиз бүгүнкү күнү тирүү легендасыз. Сиз жаштар үчүн, азыркы өсүп келаткан кадрлар үчүн чоң үлгүсүз. Ошондуктан сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Парламенттин атынан, төраганын атынан, жеке өзүмдүн атыман бар болуңуз, ушу төрдүн көркү болуп, сиздей аксакалдарыбыз ылайым көп болсун. Сиздин кылган мамлекетке, Атамекенге, Советтер Союзуна болгон кызматыңыз ополтоодой аксакал. Рахмат. Белгилей кетсек, Кыргызстан улуу атамекендик согушка 300 миңден ашуун уул кыздарын узатып, анын ичинде 100 миңден ашуун мекендешибиз кайтпай калган. Эң өкүнүчтүүсү, акыркы маалыматтарга караганда азыр арабызда 475 гана согуш ардагерлери калыптыр. Биз согуш менен ооруктун катышуучуларын ар дайым эстен чыгарбай, ар бирине жардам берип, ызат кылууга тийишпиз. Согуш ардагерлеринин эрдиги кылымдан кылымга, муундан муундарга чыныгы каармандыктын үлгүсү катары кала берет. Эл өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуусунда жалаңгана өзөктү өрттөгөн көйгөйлөр айтылбастан жагымдуу спорттук иш-чаралар дагы орун алды. Сузактагы Кызыл Сеңир айылында грек-рим күрөшү боюнча кадеттер арасында эл аралык мелдеш өттү. Беттешке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген 1200дөй улан чыгып, күч сынашты. Спорттук иш-чара депутат Тазабек Икрамовдун демилгеси менен уюштурулган. Теманы жеринен кабарчы улантат. Икрам Ажы атындагы турнирге коңшулаш өлкөлөрдөн келген катышуучулар менен бирге жалпы 1150 улан катталган. Алгач 15 салмактык категория боюнча күрөшчү балбандар аныкталып, таразадан өтүштү. Андан соң турнирдин ачылышы жарыяланып, алгачкы күч сынашуулар башталды. Бул мелдешке Казакстандын Шымкент аймагынан дагы тандалма балбандар келип күч сынашты. Жалал Абад облусуна биринчи жолу келген казак машыктыруучулар мелдештин жогорку деңгээлде өткөрүлүп жатканын кубануу менен белгилеп, мындай спорттук иш-чаралар коңшу элдердин ортосундагы достукту бекемдейт деген пикирде. Биз кубанып атырбыз, тааныштык артып атырбыз. Жерлерибизди көрүп, өтө керемет жер экен. Мынау сиздин биз мемлекеттериңиз өсүп өнсүн, биздики да өссүн. Шекараларымыз ашылып, достығымыз, бауырлығымыз арта берсін. Аспанымыз ашық, елдеріміз тыныш болсын. Ешқандай соғыс ұрыс болмасын. Миңден ашуун балбандардын арасынан суурулуп чыгуу ар бир эле уланга оңойго турган жок. Өзбекстандан келген 14 жаштагы Орзубек Юлдашев канчалык чымырканбасын, алтын медальды тагынганга күчү жетпей калганын айтат. Азыр 3-чү орунга күрөшөмүн. Биринчи орунга эмнеге күрөшпөй калдың? Биринчи орунга юткузуп койдум. Эмне болуп юткуздуң? Бал берип койдум. Түшө кетип калдым. Амалым келбей калды. Келесі сапар ютуп кетишке аракет кылам. Мелдештин башкы калысынын айтуусунда облус аймагында буга чейин мындай деңгээлдеги турнир өткөрүлгөн эмес. Күрөшкө түшкөн балбандар ортосунда тирешүү күч болуп, мелдеш кызуу маанайда экендигин ортого салды. Тажикстандын балбандары да, Өзбекстандын да, Казакстандын да балдары бардыгыбыз бир деле чемпион жазуучулар. Азыр бардыгы жакшы. Аталаш өтө күчтүү болуп атат. Эл аралык уурунда болуп атат. Айыл жергесинде мондай турнир биринчи жолу өткөрүлүп атат. Бирок деңгээл эл аралык деңгээлде болуп атат. Турнирдин бүйүр кызыткан учуру финалдык мелдештерде орун алып, алтын медаль үчүн күрөшкөн спортчуларды күйөрмандар кызуу сүрөөнгө алышты. 15 категориялык чембирдикте күч сынашкан балбандардын арасынан 3 алтын байгени Ысык Көл облусунун спортчулары өз эсептерине жазышты. Мындай жетишкендик келечекке карай дагы бир баскычка жетелегенин алтын медальдын ээси жашырган жок. Финалга казак бала менен чыктым. Күчтүү экен, буга чейин көптөгөн балдарды утту, күчтүү балдарды. Весовой категориям 48. Ошо Ысык Көлдүн намысын коргоп, чемпиондукка аракет кылдым. Бирок көздөгөн максатыма жеттим.
жана агайымды жер караткым келбейт. Ушундай жер келгенден кийин келечекте Азия мирге барсам деп оюм бар. Мындай спорттук иш-чаралар өзгөчө айыл жергесинде өткөрүлүшү жергиликтүү жаштарды спортко үндөп, жаман адаттардан арылтууга көмөкчү болот. Ачылганына бир гана ай болгон спорт комплексинде эл аралык турнирдин өткөрүлүп жатканына айыл эли ыраазы. Айылда жаш балдардын кызыгуусу башталды, күрөшкө болгон. Өзү спорт чебери агайыбыз. Азыр жогорку кеңеште депутат рахмат ушул агайыбызга. Ушундай ийгилик иштерди каалайбыз, ушундай турнир өткөнүнө, ушу жаштардын спортко болгон кызыгууларына көмөк көргөзүшкөн үчүн рахматыбызды айтып кетебиз. Турнирдин уюштуруучусу депутат Тазабек Икрамов айыл жергесинде спортко көңүл буруу, жаштарды сергек жашоого чакыруу деп эсептейт. Ошондой эле спорт достуктун, ынтымактын жарчысы болот. Быйыл президентибиз региондорду өнүктүрүү жылы деп айтканына байланыштуу, өзүңүздөр билесиздер, бир ай мурун спорт залынын ачылышын өткөзгөнбүз. Мына бир айдан кийин эл аралык международный турнирди өткөздүк. Башка кошуна өлкөлөр менен мамилелерибизди өнүктүрүү боюнча, достошуу боюнча жакшы бир иш-чара болду. Балдар бири-бири менен дос болуп, ынтымак болуп, ар дайым элибизде, жерибизде өнүгүү өсүү болсун деген чоң максатта өткөздүк. Турнир соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, эл өкүлүнүн атайын белектери менен сыйланды. Бул турнир мындан ары жыл сайын өткөрүлөрү пландалууда. Мына ушундай айыл элин дени сак жашоого үндөп, элге жарык маанай тартуулаган иш-чара Өзгөндө да болуп өттү. 1 май эмгекчилердин майрамына карата Өзгөн районунда спорттун 9 түрү боюнча ири иш-чара уюштурулду. Мелдешке депутат Улукбек Ормонов демөөрчүлүк кылып, жеңүүчүлөргө байге тапшырды. Өзгөн районундагы өнүккөн спорттун түрү бул волейбол. Аталган оюнду райондун кайсыл аймагы болбосун жаш карысы дебей ойноп келишет. Ошондуктан мелдештин башкы байгесин жеңип алуу оңой эмес. Финалдык оюндар кудай калса бүгүн аябай сонун өтүүдө. Кызуу, аябай элдин арасында талкуу жаратып жатат. Эки команданын кайсынысы күчтүү, ушул командалардан көрөрмандар тең экиге эле бөлүнүп аябай неме болуп жатса, тызылдап, кудай калса мен ойлойм, ушул финалдык оюнда дагы күчтүү команда алдыга чыгып, жакшы оюнду көрсөтүп, элдин баарына ыраазы кылып, элдин кубулуна толуп кетишине мен толук тилектешмин. Оюндардын финалдык жүрүшүн көрүүгө көрүүчүлөр абдан көп келген. Мындай көрүнүш жыл сайын кайталанып турат. Себеби Зулпукар Ормоновдун атындагы турнир 16 жылдан бери өткөрүлүп, райондогу спортчулар кызуу даярданышат. Иш-чараны биз кылганда негизи ушул райондун жаштарын спортко болгон кызыгуусун күчөтүү, буларды колдоо иретинде болуп жүрөт. Мына биз бир туугандарым менен ушу маареке келген коноктор менен биргеликте чоң призовой фонд коюлган. Мына бүгүн ошолордун баардыгын тапшырып, жылдан жылга ушул жаштардын спортко болгон күчөөсү аябай күчөгөнү көрүнүп турат. Мен ушул Өзгөн районунун жаштарына, Өзгөн районунун элине жакшылык каалап кетем. Оюндардын жүрүшүндө акыркы убактарда кеңири жайылып бара жаткан таяк тартыш оюну көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Ар бир салмак боюнча тирешүү кызуу жүрүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Ош областында бул таяк тартыш оюндары аябай чоң өсүп келатат. Буга чейин мен 2 жолу турнир өткөрдүм. Результаттар аябай жакшы. Балдарыбыз жакшы өнүгүп атат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй бизде дагы татыктуу спортсмендер чыгып атат Түштүк регионунда. Ал эми жоон билек жигиттердин кол күрөш боюнча мелдеши дагы оңой болгон жок. Бул жолку чемпион Алмамбет Турдумаматов жеңишке жетүү үчүн бул турнирге жыл сайын катышып келет. 70 килограммдан жогору салмакта катыштык. Оюн жакшы, честный болду. Мурун да катышканбыз, былтыр да катышып 2-нчи орунду алганбыз. Быйыл Кудай буйрса буйруп 1-нчи месттен алдык. Мындай спорттук иш-чаранын айыл жергесинде өткөрүлүшү айыл жаштарын спортко үндөп, келечекке карай көз карашын жакшыртат. Ошону менен катар эле жаштар арасындагы ынтымакты бекемдейт. Бүгүнкү Өзгөн шаарында иш-чара өтүп жаткан абдан жакшы. Жаштардын мындай жаман жол жакка тез жакка бурулбайт. Спорт ден соолуктун булагы. Жыл сайын ушундай майрамдар тез өткөрүп турсун.
Зулпукар Ормонов атындагы спорттук мелдешке жогорку кеңештин бир катар депутаттары жана коомдук ишмерлер дагы катышты. Быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылында ушундай иш-чаралар өткөрүлүп, элет элине көңүл бурулуусу керек дейт эл өкүлү. Бул эми айыл район аймагын өнүктүрүүгө, жаштарды денесин чың тарбиялоого, спортко көңүл бурууга бул чоң өбөлгө чоң жетишкендик деп ойлойм да. Районубуз мамлекетибиз өсүгөн үчүн ушундай майрамдык иш-чаралар көп болушун тилейбиз. Улуттук оюн ордонун жана шахматтын жеңүүчүлөрү дагы аныкталып, уюштуруучулар тарабынан байгелер тапшырылды. Иш-чаранын жыйынтыктоочу бөлүгүн эстрада жылдыздарынын атайын концерти коштоду. Эми өзгөчө рубрикабызга кезек берели. Кыргызды дүйнөгө тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата жогорку кеңештин эстафетасын депутат Мирлан Бакиров кабыл алды. Ал шарт боюнча жазуучунун чыгармалар жыйнагынын 8 томдугун жаштарга тапшырды. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу ойду жаштарга мурас кылып калтырып кеткен улуу жазуучубуз Чыңгыз Турукулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесин утурлай Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин басма сөз кызматы уюштурган жазуучубуздун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсү бүгүн өлкөбүздүн вице-спикери Мирлан Бакировго келип жетти. Анда сиздер менен биз чогуу күбө бололу. Чыңгыз Турукулович Айтматовдун ар бир мезгилдинге жараша өзүнүн повесттери, романдары чыгып, ошо менен окурмандарды өзүнө тартып, ошо менен кандайдыр бир багыт берип, маданий, рухий тараптан тарбиялап келген инсандардын катарында кошот элем. Биз эми албетте биз мектеп учурларында, студенттик мезгилдерге ал мезгилде көбүрөөк окумдуу бул Жамиля повести, Кызыл жоолук Жал-Жалын повесттери, ошол эле Гүлсарат повесттери кеңири окуп келген. Мен жакынкы эле күндөрдө парламенттин дагы бул маселени көтөрдүм. Тийиштүү деңгээлде мындай даңазалоо, пропагандалоо, мындай майрамдык маанай сезилбей жатат. Мындай бир Чыңгыз Турукулович Айтматовдун элесине арналган бир чоң иш-чараларды өткөрүү, конференциялар өткөрүүдө же жөнөкөй эле мындай бир даңазалап чоң бир портреттерин жакшы бир көрүнүктүү жерлерге илүү ушундай иш-чараларды өткөрсөк деген мааниде. Урматтуу жаш достор, урматтуу студенттер, Чыңгыз Турукулович Айтматов жөнүндө албетте сиздер билесиздер. Ал Чыңгыз Турукулович Айтматов кыргыз элин өзүнүн чыгармачылыгы менен дүйнөгө тааныткан залкар жазуучубуз. Ушул Чыңгыз Турукулович Айтматовдун быйыл 90 жылдык мааракеси өткөн турат. Мына ушул жазуучубузду унутпай, даңазалап, жаштарга, өзүңүздөрдөн кийинки муундарга, мындай жатканда досторуңуздарга, курсташтарыңыздарга, группалаштарыңыздарга тааныштырып, дагы бир жерде окуп, ушул чыгарманы, ушул эстафетаны улантат деген чоң ишеничтемин сиздерге. Окууларыңыздарга ийгилик, жакшылык каалайм. Бешке окуңуздар, сиздер да келечекте кыргыз элинин жерегин көтөрүп, кыргыз мамлекетине кызмат кыла турган инсандардан болуңуздар, макулбу? Аманчылык болсун. Мына сиздерге тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Сиздерге кийин топтор, мына бул 8 тому. Сиздерде болсун. Ошол алыңыздар. Биздин көрсөтүүбүздүн эрежесине ылайык сиз ушул аталган эстафетаны эми кимге өткөрүп бересиз? Мен келечекте эстафетаны өзүмдүн кесиптешим, Республика Ата журт фракциясынын лидери Турускулов Жылгал Күрүчбековичке өткөрүп берсем деген ниеттемин.
Сиздерге айтып үлгүргөн кабарлар ушулар болду. Аймактарды өнүктүрүү жылында башка депутаттар дагы айыл көйгөйүн чечүүгө далалат кылып, шайлоочулар менен жерлерде иш алып барганын белгилеп кетели. Берүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.